Сиздер менен коомдук биринчи канал аркылуу балдардын сынагынан сынбайсыңбы көрсөтүүсүнө жолугуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин конок балдардын суроолоруна кандай жооп берип, кантип алардын сынынан өтөт? Алдыдагы мүнөттөрдө барыбыз чогуу күбө болобуз. Канеке айым, балдар кандай суроолорду берет деп ойлонуп жаткан жоксузбу? Жок, ойлонгон жокмун. Күтүлбөгөн суроолор болуп калса жооп берүүгө милдеттүү экениңизди билесиз да? Ооба, кандай болсо дагы жооп берем. Жооп берип эле келем. Балдар ар кандай суроолорду даярдап келишкен, билбей калам деп коркпойсузбу? Жок, корккон жокмун. Анда эмесе урматтуу конок, программанын тартиби төмөнкүчө таанышып алыңыз. Сиз берилген суроолордун ичинен бир суроону жоопсуз калтырууга укуктуусуз. Демек, бир гана суроого жооп берүүдөн баш тартсаңыз болот. Эгер биздин жоо түшүнүктүү болсо, биз программаны баштасак. Айымдар жана мырзалар, балдардын сынагына сынбайсыңбы программасынын бүгүнкү каарманы өзгөчө стилдүү ырчы Канекей, сиздердин кол чабыңыздар. Чоң рахмат. Канеке айым программанын эрежеси боюнча программанын башында көрүүчүлөргө өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, ал үчүн сизде 1 мүнөт убакыт бар. Даяр болсоңуз, баштасак. Мен Канекей, Токмок шаарынан, жашым 25-те, ырчымын. Жөнөкөй үй бүлөдө төрөлүп өскөм. Биринчи билимим экономика билими болуп саналат. Экинчи билимим музыкалык окуу жайында окуп жатам азыр, Улуттук консерваторияда. Жалпысынан айтсам, мен бул турмушка өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн жашаганы төрөлгөм. Дагы болсо жашай бермекчимин. Менин бул турмуштагы максатым жөн эле жашабастан кызыктуу жашоо. Өзгөчө стилдүү ырчы, өзгөчө жооп берди. Анда эмесе биз программаны баштасак, кезек балдардын суроолорунда. Канекей, сиз даярсызбы? Даярмын, рахмат. Анда кезек биринчи суроодо. Балдар колубузду көтөрөбүз. Кызыл микрофон. Саламатсызбы, Канекей эже. Азыр май айы. Май айынын кыргызча аталышы кандай эле? Билбейт экенмин, чынында. Буг айы. Бугу, туура. Түшү дегенде эле Канекей билбей калды. Бирок биз программабызды улантабыз. Бул программанын жоосу боюнча мен жооп бербейм же билбейм деш керек. Демек Канекей билбейм деди. Бул дагы бир мүмкүнчүлүгү бар азырынча. Келиңиздер балдар. Мына ушундай дем менен суроолорду беребиз. Канекей бардык суроолорго жооп берем деп атайын биздин программага келип отурат. Анда эмесе кийинки суроо. Азыр сиз чөнтөгүңүздү карап көрүңүз да. Ырчы Канекей чөнтөгүнө канча акча салып жүрдү экен. Эгер чөнтөгүм жок десеңиз, сумкаңыздан. Азыр чөнтөгүм жок, бирок сумкамда банк счетум бар. Аны айтпай эле коеюн. Көп акчам бар. Сиздин азырынча канча ырыңыз жана канча клипиңиз бар? Так билесизби? Так билбейм. Эгерде эсептеп көрсөм, кээ бир ырлар эки тилде чыгып калат. Буларды бир ыр деп эсептесе болот. Ошон үчүн биринчи альбомумда 14 ырым бар, экинчи альбомумда 13 ыр чыгып жатат. Клипимди так айтсам, бир туура 5 клип болот деп айтмакмын. Кийинки суроо кызыл микрофондо. Саламатсызбы, Канекей эже, сизде жасалмалуулук барбы? Жасалмалуулук бар. Мен кээде өтө жасалмалуу жүрөм. Эгерде адамдар менин жасалмалуулугума тете болсо, мен жасалмалуу жүрөм. Эгерде адамдар чын жүрөгүнөн болсо, мен аларга дагы чын жүрөгүнөн мамиле кылам. Күндө эртең менен турганда эмне кыласыз? Эртең менен турганда дааратканага барам. Анан чай коем, чай ичем. Анан эң негизгиси сүт чай ичем. Ачык жооп, кызыл микрофон. Канекей эже, сиз ыларыңызды ар кандай кайрылуу баяндап, сиздин жашооңуз оор болду беле? Албетте менин жашоомо дагы тиешеси бар.
Мен ошол жашоону жашап өткөндүктөн, жүрөгүм менен сезгендиктен жаздым ырларды. Бирок көбүнчөсү ар бир адамдын өзүнө арналат, ар бир адамдын жүрөгүнө арналат. Кийинки суроо арт тарабыңыздан сары микрофондо. Сиз популярдуу эле ырчысыз да. Менин оюмча сиз жылдыз оорусу менен жакшы эле оорусаңыз керек, Эми кантип айтсам, өзүмө билинбейт да. Анан ооруп деле жаткандырмын деп ойлойм. Сиз самолетто отурасыз. Астыңызда ат бар, артыңызда автомобиль бар. Сиз кайда жүрөсүз? Мынеке сага логикалуу суроолордун бири. Самолетто отурам. Астыңызда ат бар, артыңызда автомобиль бар. Кайда жүрөсүз? Билбейм кайда жүргөнүмдү. Жобу каруселде жүрөсүз. Каруселдеби? Туура. Абдан сонун суроо болду, мына ошол өзүнүн суроосу. Кезек кийинки суроодо сары микрофон. Кыргыз Республикасынын улуттук университетинин атын азыркы кезде ким алып жүрөт? Жусуп Баласагын. Туура. Браво. Сизди элдер обу жок деп атышат, буга кандай карайсыз? Ал туура. Мен чындыгында ол жокмун. Мен оптуу болгум келбейт, туура жүргүм келбейт. Анткени бул менин жашоом. Мен ошол обу жок менен адамдарга оптуулардын айырмасын көрсөткүм келет. Канекей эже, эмне сиз көзүңүздү кара жана ар кандай кылып боейсуз? Элдин жүрөгү түшөт деп коркпойсузбу? Жок, коркпойм. Анткени менин көзүм өтө эле жүлжүк, анан ошондуктан кара боеп жүрөм, ошон үчүн. Айгындай сонун суроолор жана эксклюзив жооптор болуп атат. Буга чейин бир дагы массалык маалымат каражаттарында мындай суроолор Канекейге берилбесе керек эле. Азыр биздин балдардан күчтүү суроолор кетти. Кийинки суроо кандай болот экен? Канекей даяр болсо жооп берет. Суроо кызыл микрофондо. Саламатсызбы, Канекей эже? Сиз Кыргыз Республикасынын патриотусузбу? Кандайдыр бир учурда ооба. Кыргыз Республикасынын гимни качан кабыл алынган? 1991 же 92 жылы. 92 жылы. 92 жылы деп жооп берейин. Туурабы? Декабрда. Канчанчы айда? Билбейм кайсы күн экенин. 18 декабрда кабыл алынган. Негизинен жылы туура, Анда кийинки суроо сары микрофондо. Саламатсызбы? Сизди продюсерин жакшы колдонуп, бирок таштап баса берген деп айтышат. Ушул чынбы? Балким чын деп ойлойм. Эгерде айтышса, анда ошондой. Кийинки суроо кызыл микрофондо. Канекей эже, айта кетсеңиз, сиздин Канекей деген атыңыздын популярдуу болушу өзүңүздүн күчүңүзбү же коллективдин күчүбү? Бул эмгектин күчү деп айтмакмын. Бир гана менин эмгегим эмес, көптөгөн адамдардын эмгеги. Ошондуктан мага менин турмуштук жолумда жардам кылган адамдарга мен ар бир күнү ыраазымын. Саламатсызбы, Канекей эже? Сиз өзүңүздү ырчымын деп сезип, башка бирөөлөрдү кемситкен убактыңыз болду беле? Кемсинтип? Мен эч кимди кемсинтпейм. Кемсинткенде не пайда? Ошон үчүн бирок эгерде үнү жакпаса, үнүң негизи эле үнүң жаман же болбосо сенин үнүң жок деп туура эле айта алам. Азаматсыз, негизи урматтуу аудитория, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңөр байкасаңыздар, балдардын санасын сынбайсың программасында бүгүн аябагандай күчтүү суроолор болуп атат. Бул жерде биздин каармандагы бир да суроодон баш тартпай бардыгына так жооп бергенге аракет кылып атат. Канекейге кол чалар, азаматсыз. Саламатсызбы, Канекей эже? Сиз акчага кандай мамиле кыласыз? Акчага жөнөкөй мамиле кылам. Бирок акчадан дагы бийик нерселер көп. Мен ошону силерге айтып кетким келет, балдар. Акча бул келет кетет. Ал эми силердин жан дүйнөңөр, жүрөгүңөр ал эч качан кайталанбайт. Ошон үчүн жашагыла деп айтмакмын. Акча бул бир тыйын. Манас айтканын билесизби? Жана ар бир кыргыз манас айтканын билет го, айтып бериңизчи. Мен манас айтканды билбейм. Чын.
Канекей, сиз мана айтып бересизби же бул суроого жооп бергенден же болбосо бул тапшырманы аткаргандан баш тартасыз? Сизде бир мүмкүнчүлүк бар. Мен бул тапшырманы аткара албайм. Манас айтканды билбейм. Анда баш тартты. Кабыл алынды. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр эскерте кетчү нерсе, Канекей өзүнүн бир мүмкүнчүлүгүн пайдаланды. Мындан кийинки бардык суроолорго жооп берет. Ошондуктан коомдук биринчи каналдан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Кол чабуулар. Мага эмнегедир күлкүңүз жасама сезилип жатат. Бул чынбы? Билбейм. Эгерде сизге сезилсе, анда сизге туура эле сезилип жатат. Бул жашоодо кылган эң чоң күнөөңүз кайсы? Күнөөм бар, күнөөм жок деп айтпайм. Бирок мен аны телеге айтуудан алысмын, айта албайм, анткени бул ар бир адамдын жеке жашоосу. Ошон үчүн мен бул турмушта көп эле күнөөлөрдү кетиргем. Мен аны тааныбайм. Азаматсыз Канекей мактаарга татыктуу болуп атат азыркы кезде. Эң активдүү каармандардын бири деп айтсам жаңылышпайм. Аны эмесе биздин Балдардын сынагына сынбайсың программасынын биринчи кыска танаписи бир нече саамдардан кийин кайра жолугушабыз. Кызыктын баары алдыда. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эскерте кетсек, Балдардын сынагына сынбайсың программасынын бүгүнкү каарманы өзгөчө стилдүү, өзгөчө үндүү Канекей. Канекей, маанайыңыз кандай? Маанайым жакшы, рахмат. Эмнегедир күлкүңүз жоголуп бараткандай? Күлкүм жасалма болуп, анан жасалма болбойюн деп ойлоп атпаймынбы, ошон үчүн. Бул демек жана кыздардын берген суроосунан улам. Азаматсыз. Анда эмесе дагы биз балдардын суроолоруна кезекти берсек, кийинки суроо. Колубузду бийигирээк көтөрөбүз. Сары микрофондо. Саламатсызбы, Канекейже? Зодиак белгилерин кыргызча атап бериңизчи. Кыргызчасын билбейт экенмин. Билбейм деп айтмакмын. Анткени Мүмкүн сиз билгенче айтып көрөсүз. Сизге балдар эгер жардам бериши бардыгын мүмкүн. толук билсем айтмакмын, анан толук билбегенден кийин билем деп айтуудан алысмын. Жок, азыр билбейм дебеңиз. Мүмкүн сиз билесиз. Өзүңүз кайсы жылдызсыз? Тараза. Тараза. Биринчи жылдыз Тараза, экинчи жылдыз Кет дегенде жардам бересиз да. Таразанын жанында Жок, катар болбосо дагы билгениңизди айтып бериңиз Канекей. Таразанын жанында Дева, Викеч бар, Сугуйду, Эгиздер бар, балык, арстан, чаян, суу куйду. Чын эле көп экен, билет экенмин көрсө. Рахмат. Аракет кылса берекет. Кийинки суроо, артыңыздан кызыл микрофондо. Сиз эмнеге кайра эле жашоо бар деп айта бересиз? Мен ошо сөзгө Анткени жашоо бар да, жашоо бар экени бул күмөнсүз деп ойлойм, ошон үчүн. Саламатсызбы, Канекейже? Кандай учурда цифралар жеңишке жете алат? Кандай? Кандай учурда цифралар жеңишке жете алат? Цифралар жеңишке жете алат. Математика суроосу, Мен толук билбейм, бирок эгерде жуп болсо деп ойлойм. Жок, эгерде ошо сан эң мыкты 10 санды топтогондо попал в яблоко дегенде ошондо жеңишке жете алат. Канекей мектепти бүткөнүнө көп убакыт болгону билинип турат, Бирок эстеп көрдү. Кезек кийинки суроодо. Балдар суроолорду беребиз. Число датасын карабай 5 күндү атап бериңизчи. 5 күндү? Жуманын 5 күнүнбү? Жок, число датасын атабаңыз. Ал кандайча? Биринчи күн экен? Мен түшүндүм суроону. Канекейге жардам бере кетейин. Мисалы үчүн Канекей, бир окуя болсо биз анын датасын же бирдемкесин айтпай, дароо эле айтышыбыз мүмкүн. Бул окуя кечээ болду деп. Ошол сыяктуу го деп туура айтып атамбы? Жок, кече күнү, бүгүн, бүрсү күндүн эртеси, мурда күнү. Мынакей, айттым го. Канекей жооп бере албай калды. Кийинки суроо
сары микрофонда. Саламатсызбы эже. Сиз математиканы мектепте жакшы эле окусаңыз керек. Мен сизге азыр бир маселе айтам. Эгерде алманын килограммы 80 сом болсо да, сиз 1,5 килограмм алма сатып алдыңыз. Бирок соодагерге 200 сом бердиңиз. Сизге соодагер канча сом сдача берет? 80 сом. Браво! Саламатсызбы Каникей эже. Эмнеге сиздин ырларыңыздын мааниси кээ бир адамдарга түшүнүксүз? Көбүнчө кайсы тематикада ырдайсыз? Эми өзүм түшүнүксүз кыз болсом, анан ошон үчүн башкаларга дагы түшүнүксүз да. Ошон үчүн сүйүүгө ишенесизби? Баш айланткан сүйүүлөргө кабылдыңыз беле? сүйүүгө ишенем, бирок башым айланган сүйүүгө кабылгам деп айтсам болот. Кабылган эмесмин деп калп айтып коеюн дегем, анан кабылгам деп эле силерге чындыгын айткым келди. Ачык жооп берген үчүн сизге терең ыраазычылыкты билдиребиз. Анткени балдарга калп айтууга таптакыр болбойт деген принцип бар. Эгер кантип билсеңиз, азыркы учурда мына ушул суроону улай элек, ал баруучу катары менин сизге болгон суроом. Азыркы учурда жүрөгүңүз бошпу же сизди жандаган жигит барбы? Көптөгөн жигиттер билбейт бул боюнча маалыматты. Мен бул суроону жооп берүүдөн баш тартам. Эмне үчүн сиздин Анткени бул менин жеке жашоом. айткыңыз келбейт таптакыр? Кандай? Айткыңыз келбейт демек. Айткым келбейт. Мен суроого жооп бердим, кабылгам деп. Ал эми качан, кайда, бүгүн, көчө, эртең ал белгисиз. Сыр. Сыр боюнча. Сыр бойдон калсын анда кезек кийинки суроодо. Сиз бүт дүйнөдөгү эң чоң мамлекет жана эң кичинекей мамлекеттерди атап бере аласызбы? Дүйнөдөгү эң чоң мамлекет бул Россия мамлекети деп ойлойм. Эң кичинекей мамлекет бул Ватикан мамлекети. Эң туура, браво. Кыргыздардын конституциясы качан кабылданган? 5 май. Канчанчы жыл экенин билбейм. Жок, тилекке каршы турам эмес. 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. 5 майда Көрөл айтыптыр да. Көрөл айтыптыр да атасы. Ырчылыгыңызды кыянат менен пайдаланып, жумушуңузду оңой бүтүргөн күндөрүңүз болду эле. Ооба, болот. Болгон. Саламатсызбы Каникей эже. Күн чоңбу, жай чоңбу же жер чоңбу? Ушуну иретте айтып бересизби? Күн чоң деп ойлойм. Дагы? Күн, жер, анан ай. Туура. Каникей бүгүн катуу даярданып келипти, көп суроолорго жооп берип атат. Биздин каармандардын көпчүлүгү жооп бере албай калган учурлар көп кездешти мындай суроолорго. Катуу деле даярдаган эмесмин балдар. Бул мектептик программалар, анан силер дагы өзүңөр абдан кызыктуу суроолорду берип атасыңар. Рахмат силерге. Сиз жандуу үнүңүз менен өзүңүздүн эмес, Гүлзада Рыскулованын "Мен кыргыздын кызымын" аттуу ырын деп бере аласызбы? Ырдап берем. Гүлзада айым чыныгы кыргыздын мындай колоритин алып жүрөт деп ойлойм. Ишенем, деги эле баары билет. Анан сөздөрүн билбесем дагы, бирок ырдап берейин. Мен кыргыздын кызымын, канатым жайылган асман. Жылдыз кыргыз, Браво! Тилекке каршы сөздөрүн билбейм, көп ырчылардын, ырлардын. Анан ошон үчүн деп коем. Аябай программабыз кызыктуу болуп атат, урматтуу көрүүчүлөр, колумду биринчи каналдан алыстабайбыз. Азыр Каникей сиздин үнүңүздү угуп туруп, чынында эле Гүлзада Рыскулованын үнүн өзүндөй кылып окшоштурдуңуз. Сиз мына ушул Гүлзада Рыскуловандан башка да кайсы ырчылардын үнүн окшоштура аласызбы? Мени ушул жерде аябай кызык жаратты да. Инглизче ырдап берсем болобу? Келиңиз, билесиз, ошону үйрөтөлү. Анда мен силерге Шакиранын ырларынан ырдап берсем,
Опа. Like you moved it far away, so good boy, me fan of this. Like it to love for and went for, like effect of your extent. By walking in the solid, the figures on your back. Never got to marry, there were only too many ways to love somebody. Lolo, lolo, lolo. Lolo, lolo, lolo. Can't you see? I met you feel whenever we love to be together. I'll be there, you'll be near, and they've stayed in my there. Though you run, you never have to wonder. We can always wait by you, but they've stayed in my there. Bravo! Барысқа белгілеу, Қанекей Қырғызстандағы ең бір талантты ұршылардың бірі екенін білеміз. Қол чаулар Қанекейге. Минор жана мажор деген айырмалап айтып берсеңиз. Бұлар музыкалық тілмен айтқанда, бір қанша бір тондон өткеннен кейін, мен мынтип айтмақпын да, жалпысынан бұлар тондық айырмасы менен айырмаланышат. Анан дагы бир эң чоң айырма бар. Минор бул өтө мындай муңдуу болот, мажор шаңдуу болот. Кийинки суроо. Саламатсыз Каникей эже. Каникей, сен ырдап эле кой деп сизди сындыргандар болду беле? Жок, болгон эмес. Эгерде болсо дагы мен баары бир ырдай бермекмин. Төрт жыл мурдакы Каникей менен азыркы Каникейдин айырмасы эмнеде? Ал айырмасы жашта. 4 жыл мурда мен 21-де болчумун, азыр мен 25-темин. Мүмкін Қанекей ушул жерде дагы бир аз толтоо киргизим келип турат. Мисалы үчүн азыркы бала жаштан сырткары мүмкүн сиздин жүрүм турумуңузду дагы билгиси келди окшойт. 4 жыл мурда Қанекей кандай жүрүм турумда эле, азыр кандай жүрүм турумда дегендей. Дагы бир кошумчалай кетейин. 4 жыл мурда мен абдан уялчак кыз болчумун. Бир аз эрким жетчү эмес кээ бир нерселерге. Анан жылдар өткөндөн кийин, 4 жылдан кийин мен азыр өтө шайыр, калп айтканды билген, күлгөндү билген, урушканды билген. Деги эле мындай айтсам, шүмшүк болуп кеттим да. Азаматсыз. Кезек кийин суроодо. Саламатсызбы Каникей, сиз кастингден өтпөй калсаңыз ким болмок элеңиз? Эгерде кастингге өтпөй калсам, окуумду уланта бермекмин, бүтүрүп, анан жөнөкөй эле жумушчу болуп иштей бермекмин. Жашоом баары бир улана бермек. Кезек кийин суроодо, сары микрофон. Саламатсызбы Каникей эже. Жер айланабы же күн айланабы? Жер айланат. Жер өзүнө уна. Негизинен жооп турат. Жер өзү айланат. Негизи Бишкек шаарындагы эң күчтүү мектептердин бири мына ушул биринчи гимназия интернат мектеби. Канекей, балдардын суроолорунан байкасаңыз болот муну. Ооба. Кезек кийинки суроодо. Кызыл микрофон. Азыр айда 30 күн жок. Февраль айында. Өзүңөрдүн ырыңыздын ичинен бир турсагын ар кайсы тилде ырдап бере аласыздарбы? Ар бир сагын ар кайсы тилде? Ар кайсы тилде? Тилекке каршы башка тилдерди билбейм да. Бирок мына ушул суроону улай сиз Канекей бир түрк тилинде ырыңыз бар. Өзүңүздүн ырыңыз которулган, ошол ырды аткарып берсеңиз деле болот. Башка тилде, Ооба. Макул. Кыргыз тилинде баштап түрк тилине өтүп кетейин. Каргалар карананга кол шилтеп конбойт, карачам конгон жайга кимдер гана корголобойт, айрылышка жол калган, аргасызга арналган жаралар көп, жаралар
көп, айыпсыз армандар төп. İşte o gün başlar hayat, günün dünden olur rahat. Her yeni gün yeni bir tat, güzellikler salmak ister, ruhun özgür olmak ister. Sizler için. Канекей, чоң рахмат. Мына ушул ырдан кийин менде бир суроо пайда болду. Мисалы үчүн биз дүйнөлүк жылдыздарды карасак, көпчүлүк жылдыздарды пародия кылышат да. Эгер сизди бирөө жарым Кыргызстанда сиздин өң келбетиңизге окшоштуруп, үнүңүздү, кыймыл аракетиңизди пародия кылса, сиз аны кандай кабыл аласыз? Мен эң сонун кабыл алам. Анткени бул жакшы да. Эгерде сени адамдар таанып, билип айтып атса, эгерде ошону кылып атса. Ошон үчүн сонун эле кабыл алам. Кезек кийинки суроодо кызыл микрофон. Саламатсызбы? Эмне үчүн сиз жылдарыңыздын баарын санитар кырып кинолорго бере бересиз? Менби? Жакшы да, анткени киного чыккан негизде бул сонун деп ойлойм. Эң негизгиси айткым келет, эгерде киного туура жарашса, аны сөзсүз бериш керек. Бул кинону ачат деп ойлойм. Сиздин стилиңиз мага абдан жагат. Себеп дегенде сиздин стилиңиз башка ырчыларга караганда айырмаланып турат. Сиздин стилистиңиз ким? Менин стилистим көп негизде. Мага эми силер билбесеңиздер керек, бирок айтып өтөйүн. Айдай Асангулова, анан Дилбар жардам берет. Бирок көбүнчөсүнөн өзүм тандайм стилимди. Ушундай жүргөн мага жагат. Кийинки суроо. Саламатсызбы эже? Сиз анекдот айтып бересизби бизге? Анекдот эсиме келбейт да, ушундай анекдот айтып берчи дегенде эле ушу эсиме келбей калат. Анекдот билбейт окшойм. Кечирип коюңуздар. Өкүнүчтүү. Мыктырдаган Канекей анекдот билбейт экен. Анткени бирок чындыгында анекдот унутуп калам, мага айтып беришет көп эле. Анан бирок мен унутуп калам айтканы келгенде. Кийинки келгенде сөзсүз түрдө анекдот жаттап келишиңиз керек. Жаттап келем сөзсүз. Сары микрофондо суроо. Сары микрофон. Сизге кайсы актер жана кайсы кино жагат? Кыргыз киносунанбы? Мага кыргыз кино актрисаларынан Марал Койчукараева жагат, Шайыр Касмалиева жагат. Көп эле биздин улуу муундагы актрисалар болгон. Жамал Сейдахматова. Бирок бүгүнкү күндө өтө жакканы бул Марал Койчукараева. Анан кинолордон айтсам, мага Жан Рено деген актер жагат. Ал ушу кинолорго тартылганда эч качан мындай уят жерлерине тартылбайт, ошонусу менен жагат. Анан Леон деген кино тасма бар. Бул менин эң биринчи сүйүктүү тасмам. Анан силерде кичинекей курагымда көргөм. Ошол бир көргөн элес боюнча бүгүнкү күнгө чейин ошол кинону, ошол актерду мен чоң мындай жүрөгүмө сактап, бүгүнкү күнгө чейин айтып келем. Жан Рено, Леон тасмасы. Сиз математиканы жакшы окугансыз, бул тарелкада 3 алма турат, аны сиз алып койсоңуз канча калат? Алманы алып койсоңбу? Эчтеке калбайт да. Жооп тура эмес, 3 алма калат. Алып койсоңуз, алып кайра койсоңуз. Алып анан кайра койгон турбаймынбы көрсө? Сиз мындай караганда аябай эле арып көрдүңүз. Салмагыңыз канча? Салмагым 50-ге жетпейт, 49 килограмм. Бирок Канекей 50-ге жеткенге аракет кылып атасызбы же диета кармайсызбы? Диета деле кармабайм, жетейин деп эле улам эле май, чучук жеп атам, бирок жетпей койдум. Көп иштеп атат окшойт, Балки. Кызыл микрофон. Сиз фонограмма менен ырдап көрдүңүз беле? Ырдап көргөм. Табышмак айтсам табасызбы? Табайын. Эртең менен 4 бут тапазат, түштө 2 бут тапазат, кечинде 3 бут тапазат.
Бул эми мен бул нерсени уккам. Бул адам жаңы төрөлгөндө 4 буттап, анан чоңойгондо мага окшоп 2 буттап, анан картайганда таяк менен басат. Эми ар бир эле адам 2 буттап басат да, мен ошону айтып атам да. Чоң рахмат. Мен дагы бир толуктап кетейин фонограмма тууралуу. Фонограмма менен ырдаган күндөр болот, бул телевиденияга чыкканда. А бирок мындай эгерде кечелерде же болбосо концерттерде ырдаганда мен ар убакта жандуу ырдайм. Үнүм жетпей калса дагы, жетсе дагы, жаман жакшы ырдасам дагы ар убакта фонограмма менен эч качан ырдабаш керек, жандуу ырдаш керек. Мен ошону айтмакмын. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу аудитория жана ошондой эле урматтуу каарман, балдардын сынагына сынбайсың программасынын экинчи кыска танаписи бир нече саамдардан кийин кайра жолугушабыз. Чоң рахмат. Анда эмесе биз программабызды улантабыз. Балдардын сынагына сынбайсың программасынын алкагында канакейсиз балдардын суроолоруна жооп бердиңиз. Эми келиңиз, сизге мүмкүнчүлүк берели. Мына ошол аудиториядагы балдарга сиз кандай суроо бересиз? Балдардан жооп алабыз. Ойлонуп алсам болобу? Болот. Ойлондум. Даярсызбы? Даярмын. Бере бериңиз анда. Эми бул суроону силер билбеген чыгарсыңар, бирок ошонсо да бергим келип атат. Адамдын ичке ичегиси канча метр? Адамдын ичке ичегиси канча метр? Анатомия. Мынеке сага суроо. Балдар биологиядан окуган чыгарбыз, же анатомиядан? Балким балдар окуй элек. Мына мен көрдүм. Кызыл микрофон көтөрүп атат. Канча метр болушу мүмкүн? Менин оюмча, бул адамдын бою канча болсо, ошону 4кө көбөйтүп койсо, ичегисинин узундугу. Жок. Туура эмес дейт канекей. Балдар ким билгендер барбы? Адамдын ичегиси канча метр болушу мүмкүн? 9 класс. Метр деле чыкпайт дейм. Жок. 3,5. Туура. Туура жок. Азаматсыз. Канекей сиздин сурооңузга жооп берип койду. Азыр мына ушул суроолорду берип жатканда өзүңүз ойлондуңуз, көп суроолорго ойлонуп жооп бердиңиз. Мына ушул суроолордун ичинен сизге кайсыдыр бир кандайдыр бир деңгээлде жаккан суроо болду. Ошол бир гана суроого, өзүңүзгө жаккан суроого өзүңүз алып келген белекти берсеңиз. Бардыгыңардын сурооңор жакты мага балдар. Бардыгыңар чын жүрөктөн бердиңер. Өзүңөрдүн көрүп турган ой тилегиңерди. Анан мага бул жерде эң негизги максат бүгүн силерге тарбиялык мааниде айтайын дегеним. Мен силерге айтып өтпөдүмбү? Ар кандай учурларды айтып өттүм да. Анан ушул менин жашым боюнча суроо берди. 4 жыл мурун кандай элеңиз, анан бүгүн кандайсыз деген суроо. Мен ошого дагы жооп бере кеттим. Ошо мен айткым келет, силер балдар ушу чоңоюп жатканда эч качан ушу жаман жолго эч качан өзгөрбөгүлө, мага окшоп калп айтканды, анан жасалма күлгөндү үйрөнбөгүлө деп айтмакмын да. Ошон үчүн балдар, бардыгыңыздарга кааларым чын жүрөктөн кандай таза жүрөгүңөр болсо, ошондой боюнча калгыла деп силерге айткым келет. Ошон үчүн бул белек ушул кичинекей балага арзысын. Молодец. Чоң рахмат. Урматтуу аудитория, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабыз аябагандай кызыктуу болду. Аябагандай кызыктуу суроолор жана ошондой эле эксклюзив жооптор болду. Урматтуу канекей, сизге ыраазычылык билдиребиз дагы. Мен сизди босогодон күтөм. Балдар менен коштошуп босогого келиңиз. Рахмат балдар. Чоң рахмат, урматтуу конок, сиздин көз карашыңызды билгим келип жатат. Балдардын суроолору сизди кыйнаган жокпу? Жок, кыйнаган жок. Мага балдардын суроосу өтө
мындай таза, ачык, чын дилден берилди. Кайсы суроого жооп берүү кыйынчылык жаратты сиз үчүн? Эч бир суроого кыйынчылык мага жараткан жок. Анткени бардык суроого кандай болсо ошондой жооп бердим. Бүгүн сиз мына ушул аудитория тарабынан берилген 46 суроого жооп бердиңиз. Бул чек эмес. Эгер дагы биз чакырсак келип солорго жооп бергенге даярсызбы? Эгерде убактым болсо даярмын. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу балдар. Баарыбыз азыр биргеликте мына ушул Канекейдин жоопторун уктук. Сиздер кандай ойдо калдыңыздар? Бүгүнкү биздин каарманыбыз болгон Канекей сиздер берген суроолорго такчына туура жооп бердиби же эмненидир жашырды деп ойлойсуздарбы? Кимде кандай ой пикир бар? Сары микрофон. Бизге Канекейдин бүгүнкү берген биздин суроолорго берген жооптору канааттандырарлык болду. Себеп дегенде ал эч мындай тайманбастан жана ойлонбостон эле чындыкты айткан бизге билинди. Канекей эже бизге чын жана таза ниеттен жооп берди. Канекей эженин үнү аябай жакты мага. Канекей эже өзү стили менен дагы басып жүргөн турганы менен да өзгөчөлүнүп бизге бүгүн дагы өзгөчө жооп берди. Канекей эженин бүгүнкү келип кеткенине чоң рахмат. Мага Канекей эженин күлгөнү абдан жакты. Канекей эже бүгүн бизге толук эле бардыгына жооп берди, бирок эмнегедир тиги жигити жөнүндө көп нерселерди жашырып жатты деп ойлойм. Мынакей, сиз жөнүндө ой пикирди уктук Канекей. Эми программаны жыйынтыктоо кезеги сизге келди. Ал үчүн сизде 30 секунд. 30 секунддун ичинде өзүңүз программаны жыйынтыктап берсеңиз. Рахмат. Бардыгына рахмат. Анан бир эле сөзүм бар. Жашагыла, жашоо бар. Абдан сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу аудитория. Коомдук биринчи каналдын балдардын сынагына сынбайсың программасынын бүгүнкү каарманы өзгөчө стилдүү, өзгөчө үндүү айым Канекей болду. Биз сиздер менен кийинки жумада көрүшкөнчө аман туруңуздар.